Kıyamet günü en birinci beyişke keliniz dep çakırıla turgan adam, kaysil adam jеңилдикте de, kuvанычта da, kıyınçılıkta da alhamdulillah dep жүрген adam. Alhamdulillah dep жүрген adam kıjalat bolбойт hiç kaçan, panikaga düşpeyt. Uşul nerselerdi үйрөнөлү, Allah'a şükür aytууду үйрөнөлү тугanda. Jaman dей берсек, özübüz эле жаман кылып алган болобуз. Zaman ушундай болду, эчтеке болгон жок тугандар. Zaman эң сонун заманда жашап атабыз. Эң жакшы заманда жашап атабыз. Allah'a şükür тугандар. Bizde бүгүнкү күндө бар нерселер алгачкы падышаларда жок болгон. Кайсыл алгачкы падышада үйүндө холодильник бар эле? Баарыбыздын үйүбүздө холодильник бар. Алгачкы падышалар 2 же 4 ат менен эле жүрөт эле, арабасын байлап алып. Сиздин эң жөнөкөй машинеңизде 80 аттын күчү бар. Эң алгачкы падышалар дагы Чыңгыз хан болсун же ким болсун палаткада жашайт эле. Биздин үйлөрүбүздү караңыз. Бүт электричество өткөрүлгөн, канализациясы бар, сызык суу бар. Кайсыл падышада бар эле мындай? Кээде биз теңде 50дөн ашып калган, 60ка барып калган, 40ка кирип калган, үйдө келини бар, кызы бар. Тизеден жогору шорт кийип алган. Санындагы түгүн көрсөтүп. Сенден башка да жокпу? Абаратыңды жаппайсың, бир аз эме болбойсуңбу? Урматтуу мусулман бир тууганым, жок дегенде ата бабаң кийбеген го аны шорттукты. Кээ бир шорттук тизеңден ылдыйраак болсун, эч нерсе эмес. Бирок кээ бир мусулман бир туугандар машалла сүннет деп сакалды койгон, шорттук болсо тизеден жогору. Ал эмне деген сөз ал? Авратты жабыш фарз. Же ошол эле көрсөң машалла өзү сүннетте бекем болгон, жанында аялы жарым жылаңач. Көкүрөгү ачык, башка башында жолугу жок. Кандай урматтуу мусулман бир тууган? Кээ бир фарз нерсеге көңүл бурбайбыз. Башында допусу бар, сакалы бар, тамеки тартып турат. Бираз өзүңө жарашкан ишти кылбайсыңбы?